Чаткалдагы 5 айлыга жол чырактарын орнотууну мойнуна алган Маклер Фетва ЖЧКсынын жетекчиси изделет. Бул ишкана 2018-жылы тендерден утуп алып, Канышкыя айыл өкмөтүнүн айылдарын жарыктандырмай болгон. Бирок тендерден утуп алган сумманын 80%-ын, тагыраагы 10 миллионго жакын каражатты алып, ишти толук бүтүрбөй качып кеткен. Ошол бизге интерес болгон жери бул өндүрүктүү фонддон текшербей туруп, комиссиянын негизинен текшербей туруп, акчаны ким берди? Ошол бизге жооп берсе, жооп алсак деген азыркы биз жана облуска кайрылып аткан ошол болгон. Биз эгер запрет койдук бардык жактан, эгерде бул табылбай калса өзүбүздүн бюджеттен алабыз деген. Биздин быйылкы бюджет 220 миң болгу. Остатка акчабыз менен, остатка калган 120 миң менен 340 миң болуп бюджетибиз жабылган да быйылкы эсепке. Канышкыя айыл өкмөтү бул маселе боюнча 2020-жылы укук коргоо органдарына кайрылган. Деген менен тергөө иштери бүгүнкү күнгө чейин уланып, андан жыйынтык чыкпай келет. Бул көйгөй облус башчысынын эл менен жолугушусунда дагы айтылып, Абсаттар Сыргабаев укук коргоо органдарына маселени чечүүнү тапшырып, 1 ай убакыт берди. Маклер Фетва деген компания уткан муну 13 миллион 754 миң сомдук объект болгон ал. Азыркы уақыттан 80% которулуп кеткен өндүрүктүү фонд тарабынан 80% которулган, бирок азыр 30 же 40% гана жумуш аткарылган. Гербен шаарында бала бакча муктаждыгы болгонуна карабай, жаңы курулган имарат пайдаланууга берилбей турат. Жергиликтүү депутаттардын айтымында имарат мындан 3 жыл мурун курулган. Учурда пайдаланууга даяр болгону менен муниципалдык менчикке өткөрүү көйгөй жаратууда. 2019-2020 жылдары курулган шайлоо убагында. Анан бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп турасыз, бүт мебелдер, балдар жаткан мебелдер, кроваттар, ичинде килемдер бүт бардыгы бар. Бул жерде маселе ПСД деп коюп, проектно-сметный документациясы жок да. Ал документация болбосо, биз мэрия өзүбүздүн балансыбызга ала албайбыз. Анткени жоопкерчилик эртең бирөөнүн мойнуна туруш керек да. Ошого бул маселени чечиш, район деңгээлинде чечиш кыйын болот. Ошого мен губернаторго кайрылдым да. Өгөй баладай болдук деген Советсай айылынын тургундары кепилденген жеңилдиктер берилбей жатканын айтышты. Советсай айылы Өзбекстан менен тыгыз чектешкендиктен 2020-жылы чек арадагы аймак макамын алган. Деген менен айылда жеңилдиктер эмес, көйгөйлөр арбын. Кепилденген жеңилдиктерди алуу үчүн жергиликтүү бийликтен тарта өлкө башчысына чейин тургундар кат менен кайрылышкан. Советсай айылы 1-май айыл өкмөтүнө карайт. 180 кожолук бар. Ал жерде мектеп дагы көйгөй, бизде садик дагы көйгөй. Мындайча айтканда, тагдырдын өгөй баласындай болуп четте калган айыл. Ошол чек ара статусун алгандан бери биздин айылыбызга эч кандай кепилденген жеңилдиктер берилген жок. Жайында ысык болуп суу жетишпей, эл эгин албай калгандан кийин эл эмне менен жан багыш керек? Базаркоргон шаарындагы базарда жеңил типтеги соода жайлары мыйзамсыз салынган. Жол катар узунунан салынган 50дөн ашык соода жайлары Борбордук көчө менен тротуардын ортосунда курулган. Соода жайлары курулуп жатканда архитектура мыйзамсыз экенин айтып, эскертүү берген. Алар да курулушту да токтотууга аракеттенген. Бирок жергиликтүү бийлик буга көңүл бурган эмес. Сыртында азыр мыйзамсыз тротуарга мэрия жагынан контейнерлер тургузулуп калды. Атын айтсак, балдар бар, өз мэриянын балдары. Контейнерлер деле мэрия жагынан, балдар жагынан сатылып, асты 200 миң, алты 50 миңден сатылып кетти. Жол күнүгө тополон. Бизден уруксат алган жок, уруксаты жок куруп койгон. Жок, ким көрсөтүп берди ошол жерди көрдү? Эч ким көрсөтүп берген эмес, мэрия өзү болгон. Урматтуу мэр, мына аким дагы айтууда тротуарга коюлган деп. Жок, тротуарга коюлган, жол эмес. Аны ошо азыр тротуар жол болуп эсептелеби? Жол болуп эсептелет. Анан эмне сиз жок деп атасыз? Мындай кылалы, райондун милициясы, район прокурору ушуну иликтеп туруп, эгер мыйзамсыз чечимдер чыккан болсо, бүгүндөн баштап алдырылат. Түшүндүм сиз. Бүгүндөн баштап тротуар бошотуп коюлат. Бул тротуарларда буга чейин дагы соода жайлары болуп келген. Мындан улам сатуучулар жеңил типтеги соода жайларын куруп берүү тууралуу арыз менен шаардык мэрияга кайрылышкан. Шаардык кеңеш тарабынан соода жайларды курууга уруксат берилип, курулган. Сатуучулар келишим түзүп, ижара акыларын төлөп турушкан. Биз уже мамлекетке айына 3 миңден 1 жылга договорду колубузга алып, уже 3 айдыкын 3 миңден төлөп бергенбиз. Президенттин Жалал Абаддагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев облус аймагындагы бардык район шаарларды кыдырып, эл менен жолукту. Жыйындарда жергиликтүү мааниден тарта республикалык деңгээлдеги көйгөйлөр айтылды. Бардыгы боюнча биз каттайбыз. Азыр электронный бизде
каттоо бар да. Электрондук каттоого түшкөндөн кийин баардыгы көзөмөлгө алынат. Эгер ал аткарылбаган болсо, кызыл жанаттагы бул база президент администрациясына чейин билинип турат. Бунун баардыгы боюнча жооп беребиз. Начар иштеп жаткан кызматтарга жана жетекчилерге эскертүүлөр берилип, облус башчысы көзөмөлгө алды. Айтылган көйгөйлөрдүн баары протоколго киргизилип, облустук маанидеги маселелерди чечүүгө убакыт берилип, тапшырмалар коюлду. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион, Жалал Абад облусу.